Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Жакшы эс алып турдуңарбы балдар? Эс алуу күн көңүлдүү өттүбү? Азаматсыңар. Эмесе баарыбыз аралыктан окуу сабагын күтүп даярданып олтурабызбы? Эң жакшы. Азыр математика сабагы балдар. Сабактын темасы мисал маселе иштөө. Ал эми максаты болсо, силер амалдарды аткаруу тартибин бышыктап түшүнөсүңөр, аянтты табуу түшүндүгүн толуктап билесиңер, өз алдыңарча мисал маселе иштөөгө көнүгөсүңөр. Түшүнүктүү болдубу балдар? Эң жакшы. Азаматсыңар. Эмесе мисал маселе иштөөнү баштайбыз. Баарыбыз 1037 маселени карайбыз. Эгерде 1 метр квадрат дубалга 100 кирпич кетсе, өлчөмдөрү сүрөттөгүдөй болгон гараждын дубалдарына канча кирпич кетет дейт балдар. Ойлонгулачы, кантип табабыз? Анда биз балдар сүрөттө көрсөтүлгөндөй адегенде дубалдардын аянтын таап алабыз. Узундугу 6 метр, бийиктиги 3 метр болгон дубалдын аянтын табабыз. Ал деген 18 метр квадрат болот. Андай дубалдан 2 бет. Ошондо бардыгы 36 метр квадрат болот экен. Ал эми узуну 4 метр, бийиктиги 3 метр болгон дубалдын аянты 12 метр квадрат болот. Андай дубалдан дагы 2 бет. Ошондо жалпы 24 метр квадрат болот. Эми балдар, жалпы аянттарды кошобуз. 36 метр квадратка 24 метр квадратты кошсок, 60 метр квадрат болот экен балдар, жалпы дубалдын аянты. Демек балдар, жалпы дубалдын аянты 60 метр квадрат болду. Биз билебиз, 1 метр квадратка 100 кирпич кетет. Ошондо 60 метр квадратты 100гө көбөйтөт экенбиз. Көбөйтсөк 6000 болот экен, балдар? Демек, мына ушундай гараждын дубалына канча кирпич кетет экен ошондо? 6000 кирпич кетет экен. Түшүндүкпү балдар? Анда жакшына алып дептерибизге жазып алабыз. Жазып болдукпу балдар? Эң жакшы. Анда кийинки 1038 маселени карагыла. Узундугу 15 метр, туурасы 20 метр болгон жердин 50 метр квадрат аянтындагы карды күрөштү. Дагы канча аянттагы карды күрөө керек дейт балдар. Ойлонгулачы, кантип чыгарабыз? Туура балдар. Адегенде узуну 15 метр, туурасы 20 метр болгон жердин аянтын таба алабыз. Андан 50 метр квадратты кемитебиз. Кемитсек балдар 250 метр квадрат болот экен. Демек, жообу дагы 250 метр квадрат жерди күрөө керек экен. Силерге түшүнүктүү болду балдар? Анда жазабыз. Кийинки 1039 маселени карайбыз. Жактары 5 сантиметр, 2 сантиметр 6 миллиметр жана 3 сантиметр 2 миллиметр болгон 3 бурчтуктун периметрин табат экенбиз балдар. Биз билебиз, балдар, периметрди табыш үчүн жактарынын узундуктарын кошуп коюшубуз керек. Демек, бардык жактарынын узундугун кошсок, 10 сантиметр 8 миллиметр болот экен. Демек, периметри канча экен ошондо? 10 сантиметр 8 миллиметр экен. Түшүнүктүү болдубу? Анда жазабыз. Жазып алган болсок, анда кийинки мисалды карайбыз. Муундары 2 сантиметр 3 миллиметр, 1 сантиметр 5 миллиметр, 2 сантиметр болгон сынык сызык түзүп, узундугун табат экенбиз. Анда балдар, 3 муунду сынык сызыктын узундуктарын бири-бирине кошуп коебуз. Демек, кошсок, барабар 5 сантиметр 8 миллиметр болот экен. Силерге түшүнүктүү болдубу? Жалпы сынык сызыктын узундугу 5 сантиметр 8 миллиметр болду. Баарыбыз жазабыз дептерибизге. Жазып алган болсок балдар, 1041 мисалды карайбыз. Мында бизге туйнтмалар берген. Андагы амалдардын иретин цифралар менен белгилеп, туйнтманын маанисин табабыз. Карагылачы балдар, силер чыгарган эсептер дагы мен чыгарган туйнтманын маанисиндей туура чыктыбы балдар? Эң жакшы. Анда эмесе балдар, мына кийинки туйнтмаларды өз алдыбызча дал ушундай кылып ирети менен чыгарып жазабыз. Туйнтмалардын маанисин чыгарып таап койдукпу балдар? Эң жакшы. Эмесе силерге үйгө тапшырма 1042, 1043 жана 1044 мисал маселелер.
Тапшырма түшүнүктүү болдубу балдар? Эң жакшы. Анда баарыбыз тапшырмаларды так, туура аткарып, батыраак жөнөтөбүз. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.